48-бап табышкандар. Караколдон Ташкентке чейинки жол ысыгы эле болбосо былтыркы Кытайдан келаткандан жеңил болду. Ат арабаны көбүнчө 12 жашар Амина айдап келатты. Ал кээде чылбырды Фатиманын колуна берип коюп жатты. Ал адатта жолдон чыгып кетпеш үчүн алдында бараткан арабага куйрук улай ээрчип айдап баратты. Бирок өзүнө ишенбей, шекший баштаганда арабада жаткан атасын тургузуп жатты. Атасы өзүн начар сезип жаткандыктан Ташкентке жеткенге чейин күч коштоп алайын деп жата турууну эп көрдү. Алар көбүнчө тынбай жүрүп отурушту. Ат чарчаганын байкаганда же ал оттой турган жер көрүнө калганда токтоп жатышты. Эгерде чөп көбүрөөк болсо, түн ичинде атка бериш үчүн аны ооруп, мүшөккө салып алышат. Кыздар өздөрү атты арабага кошуп, өздөрү чечкенди үйрөнүп алышты. 3 жума жол жүргөндөн кийин алар аман-эсен Ташкентке жетип келишти. Юсуф Алишердин энелеш тууганын табууга аракеттенди. Ал жашаган жерди тапканча эле жарым күн өтүп кетти. Алишердин тууганы Тайыр кабагы ачык, жайдары жаш жигит экен. Аларга ижарага бериле турган чакан үй таап бергенге жардам берди. Ал тапкан үй алдында айбаны, жүзүм багы бар. Айланасы сокмо улайдан согулган дубал менен курчалып, шаардын так ортосунда жайгашкан экен. Алар отурукташкан соң Юсуф эмне иш баштасам деп ойлоно баштады. Базарларга барып, кандай товарлар сатылаарын иликтеди. Чайхана ачуу жөнүндө оюн дароо четке какты. Анткени ал жакта кадам сайын чайканага кезигесиң. Анын үстүнө тажрыйбалуу чайканачылар менен атаандаша да албайт эле. Кудай жалгап, үйдөн анча алыс эмес жерде 2 меши бар даяр тандыр сатылып жатыптыр. Ошол жерде иштеп жаткан жумушчуларды айлык акысын жогорулатам деген убада менен алып калды. Андан кийин 4 дөңгөлөктүү арабасын сатып жиберип, ордуна чакан жаңы 2 дөңгөлөктүү араба сатып алды. Юсуф жашылча жемиштерди бир орундан экинчи орунга көчүрүп сатып жүргөн Бейжиңдеги көчмө дүкөнчөсүн эстеди. Анда ал аябай эле жаш болчу. Күнү кечке шаарды кыдырып, дөңгөлөк үстүндөгү дүкөнчөсүнөн жашылчаларды сатып, кечинде таманы тызылдап, колдору сенейип, үйүнө келип суу жыгылчу. Азыр да ошондой ыкма менен тандыр нан сатууну ойлоду. Эгерде ал арабада отуруп сатса, чарчабайт болушум керек деп ойлоду. Мындай жол менен соода сатык кылуу Караколдогу чайкана иштеткенге караганда жакшыраак эле. Ал базарлардан алыс жайгашкан аймактарды тандап алды. Күнүнө 3 жолудан ошол жердеги ичке, тар көчөлөрдү кыдырып, тандыр нан сатып жүрдү. Муну ал адамдар бир маалда алганга көнүшүү үчүн бир убакытты белгилеп алгандыктан, чын эле шаар тургундары ошол убакытта аны күтүп калышчу болду. Чайканалар жана Ташкенттеги башка көптөгөн мамлекеттик кеңселер тандыр нанга буйрутма бере башташты. Ал кызматкерлердин базарга барганга убактылары жок болгондуктан кезекке турушуп, ысык, даамдуу тандыр нандарды сатып алып жатышты. Кыздар да жаңы жерге ыңгайлашып көнө башташты. Алар үй чарбасын өз алдынча эле жүргүзүп жатышты. Андыктан энесинин жоктугу деле байкалган жок. Амина тикмечилик менен алектенгенди жакшы көрчү. Ал тайенеси көргөзгөндөй кылып 2 жууркан көктөдү. Бирок жүндүн ордуна атасы анын өтүнүчү боюнча алып келген кебезди салды. 13 жаштагы Амина бойлуу болгондуктан өзүнүн жашынан улуу көрүнчү. Андыктан коңшулары Аминаны көчөгө паранжасы жок чыкпай жүр деп сунуш беришти. Заман талабына жараша көпчүлүк аялдар паранжаны чечип, ачык жүрө баштагандыгына карабай, бул райондо жүзүн ачык көргөзүп жүргөн опурталдуу эле. Эркектер паранжы кийбей жүргөн кыздарды сабап салган учурлар анда-мында кездешип жаткандыктан,
эшикке чыкпай үйдө отургандары жакшы эле. Эгерде бирдеме сатып алыш керек болсо, арык жана бою кичинекей Фатима барып келчү. Бир жолу Фатима көчөдөн боорлоруна китеп кыскан, өзү теңдүү кыздарды жана алар менен чогуу кетип бара жаткан жашы улуураак бир эжекени көрүп калды. Фатима аларга аябай кызыгып карап калса керек. Аны байкаган эжеке: «Чоң кыз, сен каякта жашайсың?» деп сурады. Фатима өзүнүн үйүн көргөздү. «Сен окуйсуңбу?» «Жок, сен окушуң керек», деди ал эжеке өктөм мүн менен. «Ооба, мен аябай окугум келет», деди Фатима дароо. «Сенин ата энең барбы? Мен азыр алар менен сүйлөшсөм болобу?» «Атам жумушта, бирок үйдө эжем бар». «Жүрү, мен аны менен сүйлөшүп көрөйүн. Кыздар, силер мени ушул жерде күтүп тургула», деди ал окуучу кыздарга кайрылып. Амин аны көрүп, анын жашы канчада экендигин сурап билген соң, ал кечинде келип, атасы менен жолугаарын айтты. Кыздар чыдамсыздык менен атасынын жумуштан келишин күтүп жатышты. Өзүн мугалиммин деп тааныштырган кыз 7 жаштан баштап 18 жашка чейинки кыздарды окутаарын укканда, Амина аябай толкунданып, атасынан мектепке барганга уруксаат берүүсүн суранайын деп ойлоп жатты. Мугалим эжей кечинде Юсуфтан бир аз эртерээк келди. Юсуф күтүүсүз мейманды таң калып кабыл алды. Анткени алар бул жакка көчүп келгенден бери алардын үйүнө эч ким башпага элек болчу. Мугалим бир аз толмочураак, орто бойлуу жаш кыз эле. Ал азиялыктарга окшобогон бакырайган көгүш көздөрү, коюу кирпиктери жана тегерек ак жүзүндөгү билинер билинбес сепкилдери бар эле. Ал ак көйнөк, белден төмөн кийген жер чийген узун белдемчиси, башында илме шебеге менен токулган ак топучан экен. Кыздын өтө эле сүрдүү көрүнгүсү келген олуттуу түрүн көргөндө Юсуфтун маанайы көтөрүлө түштү. «Кош келипсиз. Эмне жумуштап келдиңиз эле?» «Менин ысмым Саадат. Мен мугалиммин. Ушул жерден алыс эмес жердеги мурдагы медресенин имаратында жайгашкан мектепте кыздарды окутам. Советтер Союзунун коммунисттик партиясы жана жолдош Сталин жеке өзү эмгекчил элди камкордукка алып жатканы жөнүндө уксаңыз керек. 13-съездде жолдош Сталин карапайым калктын сабатсыздыгын жоюп, илим жана билимдин деңгээлин жогорулатуу тапшырмасын берген. Биз ушундай жол менен гана дүйнөлүк пролетариатты колдоп, жүзү курган империалисттер менен күрөшө алабыз жана жек көрүндү буржуазияны жеңебиз. Андыктан бизди өлкөгө жалаң гана сабаттуу кыздар жана балдар керек. Сиз кызыңызды мектепке окууга жиберүүгө тийишсиз. 8 ата эне кыздарын окутууга макулдугун беришти». Юсуф кыз өзүнүн жаттап алган сөздөрүн айтып бүткөнчө унчукпай угуп, күлүп жибербесем экен деген өзүн араң кармады. «Демек, сиз менин кызымды окууга жаздырганы келипсиз да?» «Ооба, мен сиздин кызыңызды мектепке жибергенге көндүргөнү келдим». «Аны сиз өзүңүз окутасызбы?» «Ооба. Өзүңүздүн жашыңыз канча да?» 19 жаштамын. «Мен каршы эмесмин. Менин 2 кызым тең сиздин мектепке барып окуса болобу?» Мугалим кыз башын ийкеп, кубанычтан жүзү жаркырай түштү. «Чынымды айтсам, сизди көрүп эч качан макул болбойт го деп ойлогом. Көбү менин паранжа жок жүргөнүмдү көрүшүп, үйлөрүнө киргизбей да коюшат. Тилекке каршы, алар азыркы заман талабын түшүнбөй, кыздарынын окушун каалабай жатышат. Эркек балдарды жиберишет, бирок кыздарга тыюу салышат. Ошондуктан силердин райондо 50-ге жакын эркек бала, болгону 8 кыз окуйт. Мына, сиздин кыздарыңыз менен 10 болду.
деди ал коштошуп кетип жатып, өзүнө өзү ыраазы болгонун жашыра албай. Эртеси эртең менен белгиленген убакытта мугалим кыз келип, кыздарды ээрчитип кетти. Ал ар бир окуучусун өзү алып кетип, өзү кайра жеткирип жүрдү. Сабактар медресенин жашыл түстөр басымдуулук кылган, азиялык ыкмада түшүрүлгөн оюу чийүүлөр менен кооздолгон бөлмөсүндө өтүп жатты. Бөлмөдө бир нече узун жыгач столдор коюлуп, аны тегеректеп окуучулар отурушту. Окуучу кыздар ар кандай убакыттан окуп башташкандыктан уламбы, алардын билим деңгээли да ар кандай эле. Бирөө шыр окуса, кээ бирөө эжелеп окучу. Саадат арифметика, география жана өзбек тили сабактарын окутту. Андан тышкары Анна Николаевна деген мугалим окуткан орус тили сабагы бар эле. Ал Ташкентке революция баштала электе келип, ошол бойдон калып калууга мажбур болгон деп айтышчу. 13 жылдан бери ал өзбек тилин аябай эле жакшы өздөштүрүп алган эле. Мектепте окууга айрыкча Аминанын ынтызарлыгы күчтүү болду. Арифметика жана география сабагынан Амина кыйналган жок. Анткени бул сабактарды ал Кытайда эле окуган. Географиядан окуткан мугалим сабак учурунда Аминадан Кытай жөнүндө өзүнүн билгенин айтып берүүсүн көп суранчу. Амина чын ыкласынан айтып берип жүрдү. Ал орус тили сабагын деле башкаларга салыштырмалуу жеңил үйрөндү. Анна Николаевна Аминага адегенде балдардын китептерин алып келип берчү. Жарым жылдан кийин орус тилиндеги олуттуу адабияттарды сунуштай баштады. Мугалим Аминанын аракетинин күчтүүлүгүнө таң калчу. Ал тааныш эмес сөздөрдүн жана тексттердин баарын жаттап алып, сабактан кийин мугалим менен бирге алардын маанисин талдап, түшүнүп ала турган. Амина кыялында Саадат сыяктуу кыздарды окута турган мугалим болгусу келген. Саадатта андан эң мыкты мугалим чыгаарын айтып, жардамдашканга убада берген. Юсуф ичинен кыздары бош отурбай окуп жатканына кубанып жүрдү. Кечинде кыздары мектеби жөнүндө атасына көргөн билгендерин божурап айтып беришип, китеп окуп беришчү. Алардын угуп отуруп, Юсуф акыркы 10-15 жылда дүйнө болуп көрбөгөндөй өзгөргөнүнө таңданчу. Турмуштагы баалуулуктар өзгөрүп, ошого жараша адамдар да өзгөрүүлөргө дуушар болду. Кыздары айтып бергендердин көбүн ал ичинен кабыл ала алчу эмес. Бирок ал кыздар жаңы турмушка ыңгайлашып, ошонун шартын кабыл алышсын деген ойдо тоскоол болбой, унчукпай гана угуп отурчу. Ташкентке келгенибизге 1 жылдан ашты. Өзүбүзгө ылайыктуу үй караштырып сатып алсак жакшы болот эле. Баягында Бейжиңдеги үйүнүн пайдубалына катып койгон алтындары азыр болсо аябай сонун болмок. Азыр бирок ал жака бара албайсың. Мен үчүн кайра келгис болду окшойт ал акчалар, деп ойлоду Юсуф. Кечиндеги жагымсыз окуя да жүрөгүн дүпөйлү кылып туруп алды. Ал наабайканасын жаап жаткан кезде жанынан 2 киши басып келди. Жашы 40 чамалаш бирөөсүн ал мурда көрүп жүргөн. Ал эми экинчисин жашыраагын биринчи ирет көрүп отурат. Эй, абышка, кайдандыр бир жактан тентип келип алып, каалаганыңды кыла берем деп ойлоп жатасыңбы? Жашы улуурагы омуроолой сүйлөдү. Эмне болду, балдар? Сен келгенден бери биздин соодабыз токтоп калды. Бирок сен жыргап жатасың го? Балдар, мен силердин соодаңарга тоскоол болбоюн деп базарга атайын чыкпай жатам да. Бирок сенин кардарларың мурда бизге базарга келишчү да, чынбы? Жаап салгының, болбосо мештериңди талкалап кетебиз. Түшүндүңбү? Менин аксакалдык жайымды сыйлап койсоңор боло. Мен эч кимге тоскоол болгон жокмун го? Биз сага эскерттик. Алар кетер замат
Юсуф Алишердин агасы Тайырге жөнөдү. Жардам сурап кайрыла турган башка эч ким жок эле. Тайыр сөздүн төркүнүн укканда эле Юсуфка кимдер келгенин дароо баамдады. Чынында ал адамдардын нан саткандарга эч кандай тиешеси жок болчу. Алар Ташкенттеги базарлардын баарын колуна алып койгон кески топтун банда балдары эле. Алар коркунучтуу балдар. Аларга акча берип койгон эле оң. Ошондо алар сизди башкалардан коргоп турушат. Бул эми базардын жазылбас мыйзамы болуп калган. Сизге 1 жылдан бери келбей жүргөндөрүнө мен таң калып жатам. Эртең алар менен төлөнө турган акча жөнүндө сүйлөшүп көрөйүн. Өтө көп сурабагыла деп көндүргөнгө аракеттенем. Эртең менен Тайыр ага келип, балдарга тапкан кирешеңиздин 20-дан 1 бөлүгүн берип турганга макулдашып келгенин айтты. Алар текшеришет, жашырбай чын дилден берип коюңуз. Болбосо алар баасын көтөрүп салышы мүмкүн, деп эскертти ал. Сак болушум керек экен. Болбосо акчаларды дайыма жаныма алып жүрөм. Андан көрө жарымын Аминага каттырып коеюн, деп бушайман болуп калды. Кечинде ал Аминаны жанына чакырып алып, акчаларды санап чыгышты да бекем катып коюшту. Юсуф түнү бою жакшы уктай албай кыйналып чыкты. Эртең менен күндөгүдөй эле эртең мененки тамагын ичип алып ишине жөнөдү. Ал жактан жаңы бышкан нандарды жүктөп алып, жаңы эле кетейин деп жатканда, алдынан кечээги тааныш балдар келатканын көрүп токтоп калды. Ал үндебестен аларга алдын ала даярдап койгон акчаны сунду. Улуусу ыраазы болгондой башын ийкеди да, 1 айда бир келип турабыз, деди. Андан соң коштошуп да койбой кетип калышты. Юсуф эртең менен бышырылган нанды сатып бүткөн соң, жумушчу балдарга экинчисин жүктөй бергиле, мен өзүмдү начар сезип турам, бир аз жата турайын, деп ордуна кыйшая кетти. Жумушчу балдар аны көпкө жок болуп жатканына тынчсызданышып, уктап калган окшойт, деп ойготкону келип карашса, Юсуф бир кызыктай абалда жатыптыр. Оор дем алып жатканы же коңурук тартып уктап жатканы билинбейт. Аны көргөндө эмне кылаарын билбей коркуп кетишти. Бирөөсү өздөрү жакшы билген Тайырге чуркап барды. Тайыр экөө Юсуфту үйүнө жеткирип келишип, төшөгүнө жаткырышты. Бир аз убакыттан кийин анын дем алганы жеңилдеп, тынчала түшкөндөй уйкуга көчүлүп кетти. Юсуф эртең менен эрте каза болду. Тайыр менен мугалим Саадат аны акыркы сапарга узатуу зыйнатына колгабыш кылышты. Аны менен коштошконго бир нече эле адам келди. Атасын жайына бергенден кийин Амина атасынын жанынан көргөн акчалар жөнүндө эстеди. Ал атасы ошол күнү кийип жүргөн кийимдеринин баарынын чөнтөктөрүн карап чыкты. Бирок акча табылбады. Ал атасынын эски арабасынын алдындагы жашыруун жайды эстеп, аны да аңтарып чыкты. Бирок ал жакта да эч нерсе жок экен. Кечинде алардын үйүнө Саадат келди. Ал оор кырдаалда окуучуларына колдоо көргөзүп, жанында болуп жатты. Кыздар уктай албай көпкө жатышты. Амина апасы, атасынын ата-энеси тууралуу айтып берди. Баардыгынын мүрзөсү ар кайсы жерде калды. Чоң атамдын сөөгү Кытайга бараткан жолдо, тоодо, чоң энемдики Турпанда, эжемдики Кытайда, инимдики болсо Караколдо калды. Атам ушуну айтып дайыма бушайман болор эле. Өзүнүн сөөгү да минтип Ташкентке көмүлдү. Силердин кандайдыр бир тууганыңар барбы? Деп сурады Саадат. Ооба, бар. Тай атабыз, тай энебиз жана апамдын бир туугандары бар, деп жооп берди Амина. Алар каякта жашашат? Ысык көлдүн жээгинде. Кыздар, бул талкуулай турган нерсе эмес. Силер ошол туугандарыңарга кетишиңер керек. Ал жакка кантип жетишти билесиңерби? Өзүңөр жалгыз кете албайсыңар да. Коркунучтуу.
Мейли, бир айласын табарбыз, деп кыздарга убада берди. Тайыр жоголгон акчаларды укканда аябай капа болду. Ал жумушчулардын бирөөсү, балким экөө биригип эле алып койду деп ишенип, аларды издеди эле, бирок алар Юсуфту жайына коюп келгенден кийин эле кайдадыр жоголуп кетишти. Тайыр кыздарга атасынын наабайканасын сатыкка койгондугун кабарлады. Ал да кыздардын таяталарына барышын колдоду. Фатима, мен ысык көлгө баргым келбей жатат, апамды көргүм келбейт, деди бир жолу Амина. Бирок биз ага эмес, тайнебиздикине барабыз да, деп каршы болду ага Фатима. Кел, андан көрө ушул жерде эле калалы. Экөөбүз мектепти аяктагандан кийин мен иштей баштайм. Биз апамдын апийиминин айынан канча азап чектик, анын оорусуна канча чыдадык. Ал болсо бизди таштап кетти, деп Амина сиңдисин көндүрө баштады. Ооба, бирок таята тайнемдер бизди жакшы көрүшөт. Биз ошолордукуна эле бара берели, деди Фатима, тескерисинче аны көндүргүсү келип. Саадат кыздардын документин даярдаганга киришти. Азыр ар бир адамдын документи болууга тийиш. Антпесе жолдон ар кандай окуялар болуп кетиши ыктымал, деди ал кыздарга түшүндүрүп. Ал кыздарды ээрчитип алып шаардык башкармалыкка барды. Бирок документтерди даярдоо үчүн убакыт керек эле. Кыздар бир жумадан кийин даяр боло турган документтердин өзүдөрү барып алып келмей болушту. Бир жума өткөндөн кийин Амина менен Фатима эртең менен документтерин алганы жөнөштү. Өздөрүнүн сүрөттөрү жабыштырылган документ даяр болуптур. Кыздар үйүнө кайтып келаткан жол бийик, ички асыма көпүрө аркылуу өтө турган. Анын үстүнөн кишилер өтүп баратканда көпүрө дайыма солкулдап турчу. Фатима үчүн ошол көпүрөдөн өтүш азаптын азабы эле. Ал көпүрөдөн өткөн сайын корккондон жүрөгү оозуна тыгылып, ылдый жакты карай алчу эмес. Адатта ал эжесинин колун бекем кармап алып, экөө жетелешип эптеп өтүп кетчү. Мында да ошондой болду. Амина четирээк, Фатима көпүрөнүн ортосунда бараткан. Алар жолдун жарымын басып өтүп, көздөрүнөн учкан жээкке чейин жетейин деп калганда, арт жагынан жонуна мүшөк артынган киши көрүндү. Адамдар көпүрөнүн эки жак капталындагы жип тосмону кармап, өздөрү четке чыгып, ага жол бошотуп берип жатышты. Чет жагына тургандан өмүрү корккон Фатима эмне кылар айласын таппай калды. Алардын жанына келгенде, тиги киши мүшөгү менен Фатиманы катуу түртүп кетти. Боюн токтото албай калган ал камгактай учуп барып, Аминанын үстүнө түштү. Күч менен жыгылган сиңдисине туруштук бере албаган Амина андан ары тосмонун алдынан ары ашып, күрүлдөп шарылдап агып жаткан сууга кулады. Аны көргөн Фатима эс учун жоготуп кое жаздады. Жанынан өтүп бараткан бейтааныш аял жүрөгү түшкөн кыздын колунан жетелеп жээкке чыгарды. Фатима укмуштуудай коркунучтуу окуя болуп өткөнүн түшүндү. Өкүрүп бакырып ыйлап жаткан кызды көргөн адамдар аны заматта курчап калышты. Алар сууга кулап түшкөн кыз жөнүндө сурап жатышты. Капысынан эле көпүрөнүн үстүндө турган бирөө тигине жээкке сүзүп чыгып баратат окшойт, деп калды. Эркектердин жарымы тиги жигит көргөзгөн жакка чуркашты. Алар чын эле алардан 100 кадамдай ары жактан эс учун жоготуп суунун жээгинде жаткан Аминаны көрүштү. Аялдар боздоо ыйлап жаткан кичинекей кызды эжесине жетелеп барышты. Бечара, ырас сууда сүзгөндү билет турбайбы? Ажалы жок экен, аман калды, деди элдин арасынан бирөө таң калгандай. Көмкөрөсүнөн жаткыруу керек, деди Фатиманы жетелеп келген аял беркилерге. Жашы улгайып калган бир киши Аминаны көмкөрөсүнөн жаткырып, далысынан бир нече жолу чапкылап жиберди. Ошондо барып, анын оозунан суу атырылып чыгып, кыңкыстаган үнү чыкты.
Кулагы жаракат алып калды окшойт, кан агып жатат, деди ал киши тынчсыздана. Амина өзүнө келип отурганга жарап калганда аны тегеректеген адамдар тарап кетишип, бир экөө гана калышты. Жакшы укпай жатам, деди ал, башын оң жагына улам кыйшайтып. Кулагыма суу кирип кеткен окшойт. Амина алы кетип, ордунан тура албай көпкө отурду. Кыздарды тегеректегендердин ичинен бирөө ата-энесине кабарлоону сунуштады. Фатима ага атасы өткөн жумада каза болгонун, апасы жок экендигин айтты. Боорукер аял кейип-кепчип, кызды үйүнө жеткиргенге ылайыктуу кандайдыр бир унаа таап келүүгө жөнөдү. Ал көп узабай эле ары жакта жүгү жок бош жыгач араба сүйрөп келаткан баланы токтотуп, кыздарга жардам берүүсүн өтүндү. Аялдар суунун жээгиндеги чөптөрдөн жулуп, арабага төшөп, Аминаны жаткырышты да тиги бала менен кезектешип үйгө чейин сүйрөшүп келишти. Түнү бою Аминанын башы ооруп чыкты. Эртең менен Фатиманы мугалимди чакырып келгенге жиберди. Саадат тез эле келип калды. Аминанын абалын көрүп ыйлап жиберди. Ал кыздарга боору ооруп турду. Алдыда эмнелер күтүп жатканы белгисиз байкуш кыздардын абалы аны тынчсыздандырды. Ары ойлоп, бери ойлоп отуруп, бир тааныш орус докторду эстеди. Ал сөзсүз жардам берет, бирок ал шаардын тиги четинде жашайт. Жөө аякка кантип жетебиз, деди ал айла сугуруп. Фатима көндүм адаты боюнча арабаны атка чеге салды. Кубанган Саадат докторду алып келгени кетип, бир топтон кийин караңгы киргенде аны ээрчитип келип калды. Ал доктор өтө мээримдүү, сылык адам экен. Ал Аминаны кылдат карап чыкты да, жыгылганда катуу бир нерсеге урунуп, кулагынын тарсылдагы жарылып кеткендиктен оң кулагы таптакыр укпай калышы мүмкүн экендигин айтты. Ал күнүнө 3 жолудан куюп тургула деп бир суюк дары жана башка баш оорунун дарысын таштап кетти. Ошол кырсыктуу күндөн бери бир нече күн өтсө да Аминанын башы ооруганы басылбай койду. Мурда оң кулагы жакшы укпай жатса, эми сол кулагы да укпай баратканын байкаган Амина мугалим Саадатты чакырып, экөө баягы орус доктурга барып келмей болушту. Доктор Аминаны 10 күнгө ооруканага жаткырууну сунуштады. Катуу суук тийгендиктен ал экинчи кулагына да өтүшүп кетиптир. Күнүнө бир нече жолу тазалап турбасак болбойт, деди кулагын көргөн соң. Амина доктордон айыгып чыккан соң, алар жашаган үйдүн ээси үйүмдү бошоткула деп калды. Силер бул жерге өзүңөр жалгыз жашаганыңар туура эмес. Бирдеме болуп кетсеңер, мен жооп берем. Мага андай баш оорунун кереги жок. Атаңардын арбагын сыйлап, дагы 1 ай уруксаат берем. Ошол учурда башка жай тапкыла, деди ал кескин түрдө. Доктордун аракеттерине карабай, Аминанын кулагы күндөн күнгө начаруга баштады. Алдыдагы ой кыялдарынын баары кыйраганын көрүп, эмне кылаарын билбей, башы маң болуп турду. Ташбоор тагдыр аны алеки саатта ызы-чуу дүйнөдөн алыскы бир адам жашабаган аралга бөлүп таштагандай болду. Өзүнүн жымжырттык каптаган дүйнөсүндө жалгыз калган Амина эми күтүү менен күн өткөрүп калды. Ал сиңдисинин мектептен келээрин чыдамсыздык менен күтүп, Фатима анын кулагына катуу кыйкырып, мектеп жөнүндө айтып берген жаңылыктарды укканда жандана түшөр эле. Бир күнү Фатима мектепте жүргөндө үйлөрүнө ууру кирип, короодо жайылып турган кийимдерин, отундарын көтөрүп кетиптир. Эгерде Аминанын кулагы мурдагыдай укканда, ал албетте короодогу ызы-чууну укмак. Балким ууру да даап кире алмак эмес. Ошол күндөн тарта ал үйдө жалгыз калгандан коркчу болду. Айласы кеткен Фатима да мектепти таштаганга аргасыз болду. Бир күнү кечки тамакты ичип отурушканда Фатима ыйлап жиберди. Амина, жүрү, апама баралы.
Мен аны сагындым, деди ал эжесине жалоорой карап. Амина анын эмне дегенин укпаса да, Фатима апасын сагынып жүргөнүн түшүндү. Ал өзүнө кошуп, сиңдисин үйгө камап, анан да турмушун чектеп жатканын сезип жүргөн. Фатима бир орунда турганды жактырбаган, акыл эси зерек, өзүнүн ой кыялын, оюнан чыгарган окуяларды бирөөлөргө айтып, бөлүшүп, сүйлөшкөндү сүйгөн, кыймылдуу кыз эле. Анын оюнан чыгарган кызыктуу окуяларын адатта атасы Амина экөө угушчу. Атасы минтип каза болуп калды. Экөө деле Аминанын ден соолугуна байланыштуу мурдагыдай сүйлөшө албай калышты. Фатима эгерде бирдеме сурагысы келсе же анын суроосуна жооп берсе, кагазга жазып берчү. Экөөнүн баарлашуусу ошону менен аяктачу. Фатима күнү кечке тияка бир урунуп, бияка бир урунуп, эмне кылаар айласын таппай зеригип жүрдү. Ага кошумча үйдүн ээси берген бир ай убакытта аяктап баратты. Экөө канча издесе да ылайыктуу батир таба алышпады. Амина ар ойлоп, бир ойлоп, Ысык көлгө апасынын туугандарына кетүүнү туура көрдү. Ыйлаба, эртең бекетке барабыз. Балким биз менен бара турган шерик адамдар чыгып калаар. Биздин Ысык көлгө тайнебиздикине баргандан башка аргабыз калбады. Тилекке каршы мен минтип оорукчан болуп калдым. Сага мурдагыдай кам көрө албайм, деди Амина сиңдисин кучактап, кайгылуу. Эртеси эртең мененки чай пайын ичишкен соң алар поезддер жүрчү бекетке жөнөштү. Алар ал жердеги адамдардын арасынан өңдөрү кыргызга окшошторун карап жатышты. Кудай жалгап, алар биринчи эле жанына барган жаш жубайлар Фрунзеге билет издеп жатышыптыр. Ал жака поезд 3 күндөн кийин гана кетет экен. Ал ортодогу убакытта жаңы таанышкан экөө кыздардын чоо жайын сураштырып билишти. Биз сиздерди өзүбүздүн араба менен Фрунзеге бекер эле жеткиребиз, деди Фатима. Биз жалгыз коркпогондой, жаныбызда киши болсо эле болду. Жолго качан чыгасыңар? Деп сурашты жаш жубайлар. Эртең эрте чыга беребиз. Сиздер жашаган дарегиңиздерди айтып койсоңуздар, биз ошол жака барып алып кетебиз. Жаш жубайлар аябай сүйүнүшүп, даректерин айтып беришти. Кыздар Тайыр менен мугалимине Ысык көлгө кетип жатышкандыгын айтышты. Тайыр набайкананы жарым баасында өтө эле арзан сатканын айтып, кейип-кепчип болгон акчасын берди. Сабактары аяктаганда эки мугалими окуучу кыздары менен келип коштошуп кетишти. Алар жолдо жейсиңер деп кургатылган мөмөлөрдү, жаңгак жана нан салып келишти. Юнус каза болгондон 3 ай өткөндөн кийин гана Турсун төшөктөн баш көтөрдү. Шишиген көздөрү ары чуңкурайып кирип, анын жаны кыйналганы жүзүнөн көрүнүп турду. Өңдөн азып арыктаган, кер сары тарткан куп-куу жүзүн көргөн адам ач арбак көргөндөй боло түшөт. Анын көзүнөн ичинен жеген муң кайгыдан али да арыла электиги көрүнүп турду. Ооругандан бери биринчи жолу дасторкон четинде кайненеси жана күйөөсү менен чогуу отурду. Аларга сорпо куюп берди да, өзүнүн жүрөгүнө тамак баспагандан улам бир чыны сүт кошулган чайга биртике туз салып ичти. Эне, мен төшөктө жатканда мага кам көргөнүңүздөр үчүн бейше экөөңүздөргө рахмат, деди ал алсыз үнү менен кайненесине. Эч нерсе эмес. Мен өз ишимди кылып жаттым. Могул балам болсо айыл ичинде бүтпөс ушакка калды го. 3 ай бою эмчектеги баланы баккансып, бок сейдиңди төгүп, дамбалыңды жууду. Ту, эркек да ушундай болобу? Эне, минтип айтпаңыз. Эмне оорулуу адамды баккан дүйнө жүзүндө жалгыз мен эле бекем. Кудай сактасын. Эгерде сиз ооруп төшөккө жатып калсаңыз, сизди да ушинтип бакмакмын. Элди угуп эмне кыласыз? Эл бүгүн айтканын эртең эле унутат, деди ачуусу келген Бейше. Бейше, энем туура айтып жатат. Ага ачууланба,
деди жалоорган Турсун. Кара, катын саактыгы мунун. Уят да, намыс да жок. Тфу! Сейдеп Бейшеден жүзүн үйрүдү. Үйүндө бир аз отурган соң Бейше сыртка чыкты. Энеси балдарынын бирөө жарымы каяша айтышып урушса, көпкө чейин кечирбей таарынып калгандыктан балдары ага каяша айткандан абайлап турушчу. Сизге чай куюп берейинби? Деди Турсун. Мейли, сүтү жок дагы бир чыны чай ичейинчи. Ал Бейшеге таарынып бир топко чейин сүйлөнүп атты. Анан капысынан Турсунга кайрылып: Апийим чеге баштаганыңа көп болду беле? Апийим чеккенге мени Юсуф үйрөткөн. Мен анда аябай жаш элем. Убакыт өткөн сайын кантип көнүп кеткенимди да билбей калдым. Таштайын деп такыр таштай албай жүрдүм. Мага чыдаганыңыздар үчүн ыраазымын сиздерге. Эмне эле кечке рахмат, рахмат дейсиң. Күйөөңө айт рахматыңды. Сен аябай кыйналдың. Чынымды айтсам, сени аман калбайт го деп ойлогом. Бейше байкуш жумушуна да барбай, сени кичинекей баладай бакты го. Ага жибек да жардам берди. Аны көргөндө унутпай рахматыңды айтып кой. Ооба, албетте, деп Турсун ордунан туруп дасторконду жыйнай баштады. Сенин абалың дагы эле жакшы эмес. Тыңыгыча дагы бир нече күн жата тур. Болбосо Бейшенин аракети текке кетпесин, деди Седеп. Кир идиштерди Турсундун колунан алып. Седеп баласынын бул аялга болгон сүйүүсүнө таң берди. Аялын ушунчалык катуу сүйүп, өзүн курмандыкка чалуу бардык эле эркектердин колунан келе бербейт. Ал баласы иштен келип үйгө кирерден мурда терезеден кирип, аялын бетинен өөп алып, анан эч нерсе болбогондой эшиктен кирип келгенин көрүп күлкүсү келчү. Эмне кыла алат? Уулунун тандоосуна баш ийгенден бөлөк аргасы жок. Баласы өзү тандаган жары менен бактылуу жашаса экен деп тилейт эне ичинен. Аял баласынын ошол жакшылыгын билсе эле болду. Ал баласынын ушундай бактылуу кебетесин мурда көргөн эмес. Мындайды эненин жүрөгү даана сезет эмеспи? Жибеке боорор үйт. Бирок аргасы канча? Ал экөөнүн никеси башында эле аргасыздыктан болбоду беле? Алар эч качан урушуп талашкан эмес, бирок ортосунда эч кандай сүйүү жок эле. Жибек кор болбойт. Кудайга шүгүр. Уулу Керим 18ге чыгып, жетип калды. Бейше аны өз баласындай каалаганын алып берип, бапестеп багып чоңойтту. Ал анын алдында өз милдетин аткарды. Мундузбай туугандарын бекер эле ага каршы тукурган экен. Бир учур келер, ошондо гана ал алжыган чалга айтчу сөзүн айтат. Өзүбүздүн балдарыбызды болсо эч кимге кор кылбай чоңойтуп алабыз. Кудай буйрса, Бейше өзүнүн үйүнө көчүп келсе, сапарды өзүмдүн колума алып алам. Каралдым десе, кадыресе жигит болуп калды. Жаз алды менен Бейше ата конушуна жаңы үйдүн пайдубалын көтөрө баштады. Ал өзүнө жана 2 айга жайкы каникулга келе турган инилерине ишенип турду. Алар келгиче самандан кирпич куюп даярдап турса, күн жылыса эле дубалын көтөрүп баштамак. Ал адегенде ылай даярдаш үчүн жерди терең казды. Ал чуңкурга суу куюп, саман аралашкан топурак кошуп, буту менен тебеледи. Ылай даяр болгон кезде аттын кыгын кошту. Даяр болгон аралашманы жыгач калыпка куюп жатты. Бейше жалгыз өзү иштеп жатканын көргөн Турсун ага жардамдашканга ашыкты. Эми экөө болгондо иш тезирээк жүрө баштады. Турсун үчүн сүйүктүү жарынын жанында болгон эле чексиз кубаныч тартуулады. Анын үстүнө өздөрү үчүн ак өргө куруп жаткандары экөөнө тең анык бакыттын өзү эле. Баягы азапка салган оорудан арылганына да 2 айдан ашып, Турсун өзүн таптакыр башка адам сезе баштаган. Ал чыныгы жашоонун даамын жаңы таткандай жашагысы келет. Тамашакөй Бейше аны такыр зериктирчү эмес. Ал тамаша айткандан тажабай, ар кандай көңүлдүү окуяларды айтып берчү.
Бейшенин кайгылуу окуяны да тамашага айландырып жиберген өзгөчө өнөрү бар эле. Билесиңби, мен тебелеп жаткан ылай эмнеде ырдап жатканын? Деп сурады Турсундан. Билбейм, эмне ылай ырдай алмак беле? Ооба, уксаң? Пылаяда, пылая, пылаяда, пылая деп жатат, деп каткырды күлкүсүн тыя албай. Ушундай адамга жолукканыма кандай гана бактылуумун. Менин турмушум башынан эле ушундай болушу керек эле. О, жараткан, ыраазымын өзүңө. Мага бир гана кыздарым жетишпей турат. Мен алардын алдында күнөөлүмүн. Энелик мээримине муктаж болуп турган кезде менден энелик мээрим ала алышпады. Айрыкча кичинекей Юнусумчу, каралдым. Кечиргиле мени. Мен өзүм менен өзүм алектенип жүрүп, убактымдын көбүн текке кетириптирмин. Көрсө, айрыкча апийим менен алышып, балдарымдын кантип чоңоюп келатканын да билбедим. Үйдү салып бүткөн соң, Бейшени мени менен Ташкентке барып кел деп суранам. Кыздарым мени менен кетпейбиз дешсе да, жок дегенде көрүп келем. Эмнегедир Юнус түшүмө көп кирбей калды. Мурда күндө түшүмдө көрчүмүн. Кээде көзүмдү ачсам, чын эле көргөндөй сезим болчу, деп ойлоду ал, ылай тебелеп жаткан Бейшени көзүнүн кыры менен карап. Бир нече күндүн ичинде эле алар жаңы үй үчүн керектүү кирпичтерди куюп, күнгө кургасын деп калтырып коюшту. Үй салганга жардамчылар көбөйдү. Калаадан Бейшенин бир туугандары келишти. Жездеси жалгыз үй салып жатканын уккан Самаган ишинен эмгек өргүүсүнө чыкты да Садыр экөө кол кабыш кыла башташты. Адыл да четте карап тура алган жок. Ал кызынын үйүнө эшик, терезелерди, чатырын жапканга устундарды алып берди. Үй эң эле кыска убакыт аралыгында 3 айда курулуп бүтүп, Бейше Турсун экөө суук түшкөнчө жаңы үйүнө көчүп киришти. Амина менен Фатима жолдо бирге келаткан сапарлаштары менен түз эле тил табышып кетишти. Алардын ата-энелери Фрунзе шаарына жакын жерде турушат экен. Жигит Ташкенттеги Орто Азиялык айыл чарба институтунун студенти болсо, кызы кайра түзүлгөн текстиль институтуна окууга кириптир. Ошого байланыштуу ага тез арада документтери керек болуп үйүнө келаткан экен. Алар жолдо катар тынбай сүйлөшүп келишти. Фатима алар эмне деп сүйлөшүп жатышканын дароо кагазга жазып берип, Амина ошол замат сөз эмне жөнүндө жүрүп жатканын окуп, сүйлөшкөндөрдөн четте калган жок. Кыздар ошентип жаш жубайлар менен кызуу аңгемелешип жүрүп отурушуп, Ташкенттен Фрунзеге чейинки жолду кантип басып өтүшкөнүн да билбей калышты. Жаңы тааныштар кыздарды 1-2 күн калып, мейман болуп кеткенге чакырып, ал ортодо ысык көлгө чейин бирге кете турган адамдарды таап бергенге жардамдашалы деп калышты. Амина дароо макул болду. Фатиманы болсо көндүрүүнүн кажети жок болду. Ал Фрунзеге келе электе эле алар менен бөлүнүшкүсү келбей жатканын, кааласаңар мени кыз кылып алсаңар да болот деп тамашалап келди. Ата-энелер аларды жакшы кабыл алышты. Кыздардын башынан өткөндөрүн угуп, чын пейилинен боорлору ооруп, кичинекей конокторго колдорунан келишинче сый көрсөтүштү. Келгиле, биз силерди көргөнгө дайыма кубанычта болобуз, дешти алар кыздар менен коштошуп жатып. Тилекке каршы Ак Таштын өзүнө чейин сапарлаш адамдарды таба алышкан жок. 10 жаштагы небересин ээрчиткен бир карыя Рыбачиге чейин бара турган болду. Ал адам кыздар андан ары адашпайт. Анткени Ак Ташка чейин бир эле жол бар. Ошол жол түз эле айылга алып барат деп калды. Фрунзеден чыга бергенде эле алар жүрөк ооруткан көрүнүшкө күбө болушту. Арып, азган адамдар арабага чуркап келишип, жегенге бирдеме сурап ээрчип алышты. Алардын ичинде кичинекей балдар да бар эле. Жолдун сол тарабындагы ээн талаада боз үйдөн өзүнчө эле шаар курулуп жатыптыр.
жанындагы карыя ал Казакстан Компартиясынын биринчи секретари Галашекиндин жүргүзгөн саясатынын курмандыктары болгон казак туугандар деп түшүндүрдү. Кыздар жанында болгон тамак аштарынын баарын таратып беришти. Бирок ал 10 чакты адамга гана жетти. Алардын жанындагы карыяда тамак аш жок экен. Ал башын көпкө чайкап кайгырып баратты. Казак туугандарды кырсык басты. Жүрөгүм жанчылып кетет ушуну көргөндө. Эмне аларда мал багып, эгин айдай турган жерлери жокпу? Деп сурады Фатима, жанындагы адамдан уккандарына кайгырып. Кептин баары ошондо болуп жатпайбы? Көз мелжиген мейкин талаада жашаган улуу эл ушундай абалда калганын айтпайсыңбы? Азыр болуп жаткан окуялар адам өз колу менен жер үстүнө орнотуп аткан тозоктун өзү. Муну эч кандай актоого да, жактоого да болбойт. Фатима жанындагы карыя көз жашын сүртүп жатканын көрүп, көптү сурагысы келсе да, башка суроо жаңыртпады. Мындай көрүнүш аларды токмокко чейин коштоп барды. Ачкачылыктын ачуу чеңгелинде калган адамдар баш калкалар жай жана оозго илинер бирдеме издеп чыгышты көздөй самсып баратышты. Ачкадан жана сууктан кыйрап жолдун жээгинен түбөлүк жай тапкан адамдардын сөөктөрү кадам сайын кездешип жатты. Бир жерден алар колунда кичинекей баласы бар аялды көрүштү. Аял аябай жеңил кийинип алыптыр. Аял алы кетип, буттарын араң шилтеп, илкий басып, жол жээктеп келатты. Жанындагы карыянын кой дегенне болбой, Амина арабаны токтотуп, өзүнүн үстүндөгү чапанын чечип, тигил аялга жапты. Тамак бергилечи, деди аял ансыз алсыз үн менен. Фатима чөнтөгүнөн бир нече курут алып дароо сунду. Рыбачеге өтө кеч жетишти. Аба ырайы түнөрүп, көзгө сайса көрүнгүс жөө туман каптап тургандыктан жолду ажыратууга мүмкүн эмес эле. Жанында келаткан сапарлашынын бул жолду жакшы билгендиги гана аларды сактап калды окшойт. Рыбачеге эптеп жетип, анын үйүнө түнөп калышты. Эртеси эртең менен ал узатып жатып, жолдо аябай сак болгула, коркунучтуу жерлерге токтобогула деген акыл насааттарын айтты. Кыздар базардан бир аз нан жана атына жем чөп сатып алышып, жолун улантышты. Байкуш атым, чарчагандырсың. Эч нерсе эмес, бир аз чыдап кой. Мындан ары аз эле калды. Анан сага эч ким тийишпейт. Эс алып оттоп жүрөсүң, деп жатты Фатима чарчап чаалыккан атын аяп. Атам ушундай жаш, анан жол жүргөнгө ылайыктуу ат тандап алганы жакшы болгон тура. Мурункусу бул жолго чыдамак эмес экен, деп ойлоду Амина. Фатиманын жүзүнөн ат жөнүндө кеп болуп жатканын боолголоп. Жылаңач айылынан өтүп баратканда Фатима артынан жоо кубалап келаткансып, арабасын чаң ызгытып айдап өттү. Апам бизди көрүп калышын каалабайм, деди Аминага түшүндүрүп. Фатима, Амина, кагылып кетейин дерим. Чын эле келдиңерби? Жаратканга 1000 мертебе шүгүр. Менин үнүмдү уккан экен. Тайнеси аларды кучак жайып тосуп алды. Тайне, биз атамдан айрылып калдык. Ошондуктан силерге кайра кайтып келдик, деди көз жашын көлдөтүп, тайнесин кучактаган Амина. Кайран досум, ушул жолкусу жакшылык менен аяктабасын сездим эле, деп адыл досун жоктоп кайгырды. Фатима аларга атасы кантип каза болгонун, Амина кантип көпүрөдөн кулап түшүп кулагы укпай калганын айтып берди. Адыл менен Жаңылай аны укканда эстери ооп, көпкө чейин өздөрүнө келбей отуруп калышты. Небересин аяп, жүрөгү мыкчылып турду. Эмне деген балекет эле, а дегенде кичинекей Юнус тигинтип кырсыктаса. Эми Амина, о жараткан Алла, ушулардын баарын көтөргөнгө кызыма күч кубат бере көр, деп Жаңылай жаратканга жалынып жатты. Анан ал Аминаны бекем кучактап, бетинен өөп, секетиң кетейиним, эң негизгиси аман калыпсың.
жамандыкты амандык жеңиптир дейт. Аман бололчу деги, деп сооротtu. Юсуфту ак таштыктардын баары жакшы билгендиктен анын дүйнөдөн мезгилсиз кайтканын укканда кайгырышты. Ага Куран окутканда чогулган эл аны жылуу эскеришип жатышты. Анын жакшылыгын кантип унутушсун? Айылдыктардын бакубат турмушу ушул кишинин келиши менен башталбады беле? Көп жылдар анын жардамы менен жокчулук эмне экенин билбей жашашканы калп эмне? Бейше тааныштарынан Турсундун кыздары келгени жөнүндө угуп калды. Ошол эле күнү кечинде экөө ак ташка жетип келишти. Амина жаңы эле жууган кирлерин жайып жаткан экен. Турсун чуркап барып кызын кучактады. Амина үндебестен апасынын кучагынан бошонуп чыкты да үйгө чуркап кирип кетти. Фатима болсо тескерисинче апасын кучактап көпкө кое бербей жатты. Садырдын аялы даярдаган дасторконго кечки тамакка отурушту. Амина аларга кошулган жок. Турсун ал жаткан бөлмөгө киргенде ал башын чүмкөнүп алып төшөктө жатыптыр. Турсун кызынын жанына жатып, жуурканын сыртынан кучактап: "Билем кызым, мага таарынып жүрөсүң. Мен силердин алдыңарда күнөөлүмүн", деди. Жууркандын алды бүлкүлдөп жатканынан улам Амина ыйлап жатканын туйду. Калың жууркандын алдында думуктуу бир топтон кийин Амина жууркандан башын сыртка чыгарды. Турсун анын көз жашын аарчып, бооруна бекем кысты. Ар нерселер эсине түшкөн Амина бышактап ыйлаган боюнча апасына бурулуп, кучактап, бетинен өптү. Тамак ичилип бүткөн соң Бейше үйүнө кетти. Ал эми Турсун төркүнүндө кыздарынын жанында калды. Амина эртең менен апасынын маанайы көтөрүңкү жүргөнүн көрүп таң калды. Тайнеси экөө бирдемелерди айтып, күлүп жатышыптыр. Ал мурда эч качан апасынын ушундай кебетесин көргөн эмес. Өңү да жакшы, оң жака өзгөрүүлөр болгону ачык эле көрүнүп турат. "Турдуңбу? Барып жуунуп келе кой, чай ичели", деди кызын көрүп. Эртең мененки тамактан кийин ал экөөнү көлдүн жээгине сейилдеп басып келүүгө чакырды. Аба ырайы бир топ эле суук тартып калганына карабай, 2 сааттан ашык сейилдеп жүрүштү. Амина апасынын эмне деп жатканын укпаса да, аны кечке карап, апасын аябай сагынып жүргөнүн билди. Жүрөгү кадимкидей жеңилдей түшкөнүн сезди. Атасы каза болгондон бери бирдемелерге бушайман болуп, дагы кандай болуп кетет деген кабатырлануу жүрөгүнүн түпкүрүндө бекем орноп калгандай болуп турчу. Эми минтип баары ордуна келгендей, көңүлү тынч, жүрөгү тынч болгондо кулагы да жакшыраак уга баштагандай сезилди. Үчөө сейилдеп келгенден кийин Фатима бир үзүм кагазга: "Апам биз менен чогуу жашагыла дейт. Анын күйөөсү жаңы үй салыптыр. Ал жакта биз 4-өөбүз гана жашайбыз. Ал апийимди таштап, азыр жакшы болуп калыптыр. Суранам, макул бололчу", деп жазды. Бир күнү тайнеси Аминанын жанына отуруп, ага угуза айтканга аракеттенип: "Амина, секетиң кетейиним, энеңди кечир. Эне деген жалгыз эле болот. Атаң менен жашагысы келбегени, силер менен да жашагысы келбейт дегендик эмес да. Ал силерди аябай жакшы көрөт. Силер жокто сагынып, аябай кыйналып жүрбөдүбү? Атаңар деле силердин энеңер менен бир болушун каалап жатат болуш керек. Апаң экөөңөрдүн ушунча азап чеккениңерге таятаң экөөбүз күнөөлүүбүз. Биз аны 12 жашында күйөөгө берип, бактысыз кылып отурбайбызбы?" деди небересин кучактап. "Тайэне, мен апама таарынган жокмун. Мына, эң сону болбодубу? Сен эстүү, акылдуу кызсың да, секетиң кетейиним." Бейше келгенге чейин алар буюмдарын куржунга салып даярдап турушкан. Ал келер замат буюмдарын атка жүктөштү да туугандары менен коштошуп, жылаңачка жүрө жөнөштү. Эшикте алгачкы кар жаап жаткан эле.
биринчи кардын адаттагысындай майда эмес, чоң бүртүктөрү бак дарактарга, талааларга жай түшүп жатты. Кар жааган менен айлана жылуу эле. Балким бул жылуулук төртөөнүн жүрөгүндөгү жылуулуктун эпкини чыгаар деп ойлоду Турсун ичинен. Ал чексиз бактылуу эле. Анын жанында эң жакын адамдары баратты. Жашоосунун маңызы толуп, алдыда аны эмне күтүп жатпасын, бар күч кубатын ушул жакын адамдарына арнап, алардын жаркын келечеги, бакубат жашоосу үчүн жашаарын анык билип турду. Урматтуу угармандар, сиздер жогоруда Нуркулова Гүлнара Жороевнанын Турсун аттуу турмуштан алынган 8 баптан турган повестин уктуңуздар. Чыгарманын автору жөнүндө кыскача маалымат бере кетейин. Атасы мугалим, апасы Союз басма агенттигинин кызматкери болгон автордун адабий чыгармачылыкка кызыгуусу анын бала чагынан чыгармачылык чөйрөдө өскөнү таасир берип башат алса керек. 1982 жылы университеттин механика-математика факультетинде билим алган Гүлнара Нуркулова өзүнүн алгачкы повестин жазаар алдында өзүн физика жана математика чөйрөсүндө сынап көргөн. Ал маалыматтык технологиялар тармагынын адиси катары алган билимин банк тармагында пайдаланды. Турмуштук тажрыйбасы менен кесипкөй адистик тажрыйбасын айкалыштыра билген Гүлнара Жороевна 3 кызын татыктуу тарбиялап өстүрдү. Учурда неберелеринин сүйүктүү тайенеси. Башкы каармандын прототиби болгон аялдын өмүр баянын ага күбө болгондордун өз оозунан уккан автор колуна калем алып, өзү таасирленген окуяны кагаз жүзүнө түшүрүп, окурмандар менен бөлүшүп отурат.